Assalamu alaikum, кыргыз элим, амансыңарбы? Мен бүгүн Алыкул Осмонов, улуу залкар акыныбыз, кыргыздын чыган акыны. Ошол атабыздын үйүнө келдим. Үйүнөн сиздерге бир аз маалымат берип коеюн дедим. Мына ушул үйдө жашап, чырмачылыктарын жазган экен. Мынакей үйдө, бул үйдө акын Алыкул Осмонов жашаган дейт. Алыкул үй борбору, Сокулук көчөсү 10. Мынакей ушул үйдө жашаптыр. Мына азыр сиздерди иш жактагы бөлмөлөрү менен да тааныштырам. Атөгөндө сыртын менен тааныштырайын. Мына бул үйдүн алдында мондай боз үй бар экен. Ушу боз үйлөрдө кирип алып, отуруп алып ырдарды жазгантыр, чыгармалар жараттыр. Жакшы бак бар экен. Бак түбүндө мондай отургучтар дөңгөч деп коебуз. Жыгачтан жасалган. Уюмубуз тартып тегеректеп коюптур. Мына ушул жерге акындар, улуу акындар келип алып, ырларын окуп, талкуулашып, көп залкар чыгармаларды жаратышыптыр. Эми сиздерди үйдүн ичиндеги көрүнүш менен тааныштырып кетейин. Мына кирип баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей Алыкул атабыздын биринчи алгач үйүнө кадамдап кирдик. Мына бул жерде чыгармалары жазылыптыр. Бу жерде ал ушурдагы көрүп отурган телевизору, мондай сумкасы бар экен, чемодан деп коебуз. Үстүндө карта бар экен Кыргызстандын. Мондай шанелери кийим сактаган, ана мондай шкафчикке толгон китептери бар экен, котормолору бар экен. Анан өзүнүн айкели. Айкелдин жанында китепче турат, кызылкана окуп көрөлү. Кыргыз поэзиясынын классиги Алыкул Осмоновдун үй борбору деген китепче экен. Ичинде көп кол жазмалар калтырылыптыр. Андан кийин мындай дагы чыгармалар толгон шкафтарда китеп чыгармалар бар экен, толтурулуптур. Ана могул жерде сүрөт турат айкели. Ага жазып коюптур. Бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруа, мен оруйун ата жуурт деп улуу чыгарманын 2 сапарын жазып коюптур. Экинчи бөлмөгө киребиз. Экинчи бөлмөгө кирсек, мынакей көрүңүздөр, мондай көргөзмөлөр бар экен. Мына анан могул жерде мынакей сүрөттөр, шкаф ичинде да толгон китептер, чыгармалары. Илгери Союз учурда эң алгачкы Родина деген радио бар экен. Анан мондай чыгармаларды көргөзүптүр. Анан ички бөлмөгө киребиз. Ана келдик. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Памирбай ака, тынчсызбы? Жакшы келдиңизби? Хуш көрдүңүз. Мына ушу Памирбай акебиз, Казыбаев Памир. Ушу Алыкул атанын үйүн азыр карап отурат экен. Чыгармаларын сактап. Алыкул атанын биринчи баштаган. Чыгармаларын сактап отур экен. Негизи бул үй кичинекей болгону менен аябай чоң этаждардын арасында экен, бирок ушу Памирбай ака сактап карап келатат экен. Бул үй чоң конструкцияга, ремонтко муктаж экен. Деп дегенде жаңылап, жакшы кылып көргөзмө кылып келген адамдар ушул жерге суктанып карап кете турган болуп, ыраазы болуп, азыркы урпактары атабызга көз салыптыр, көңүл буруптур, жардам кылыптыр дей турган жасалга керек экен да. Могул жерде мынакей айкели түшүрүлгөн сонун сүрөтү бар экен. Ак боз аты, аккуу бардыгы ушул жерде көргөзүлүптүр. Ысык көл. Негизи ысык көлдү чагылдырыптыр. Анан могул жерде да экири бар экен. Жазып коюптур. Зор Манас көлөмүнө жетпес ченем, чарчабай 3 ай айтса түгөнбөгөн. Кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин күчүң менен дейт. Анан дагы бир күчтүү чыгармасы бар экен. Мен тансам жаштан танам, ырдан танбайм, ыры жок өмүрүмө канааттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм деп өтө улуу чыгарма жараттыр. Эми Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да деген менен, бирок бул чыныгы жүрөгүндө чыккан таза сөздү жазганда, эми Кудайга көп эле билип билбей калп айтат да, ошону салыштырып айтыптыр. Бирок өтө күчтүү чыгарма жараттыр. Мынакей, өзүнүн жаш убагында сүрөттөрү. Мына могул жерде ырын окуп койсоң, мисалы. Могул жерде тил боюнча. Тил боюнча дагы ыры бар экен. Бирге жүрөм, эне тилим кайыр, Кадырлайм. Кадырлайм. Сиз окуп бериңизчи, мен көзүм жетпей атат. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырыдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Молодец. Ана чыныгы патриот жигит. Эне тил деген бул улуу тил. Эне тил жоюлса, кыргыз жоюлат. Эне тил бар жерде кыргыз жоюлбайт. Негизи дин алмашат, башка алмашат, заман алмашат, тил алмашпайт. Тил алмашты деген улуулуктун жоголушуна алып барат. Эми ички бөлмөгө кирели.
Мынакей. Мындай сонун сүрөттөр бар экен. Мындай. Бул сүрөт болсо Толбай сынчы деген поэмасы жаңыдан чыгып атат. Балдарга деп ошону художник алып келип берип кетет. Ана мындай жыгачтан жасалган аттын башынын көрүнүшү бар экен. Бул баа Толбай сынчыны жазганда, Толбай сынчы поэмасын жазган да. Чарактын кубашы деп айтылат го. Негизги каарман ушул экен да. Мына. Мол ошол көрүнүш, сүрөттө көрүнүш да, Ошол да. Толуп турат да. Мынакей. Муну сүккөнүн жегине таап келем, бирок окшош турупчу. Ооба. Бирок сонун аябай сонун болуптур. Сонун чыгыптыр.